темабыз уятсыздык жана зынадан сактануу. Аллах субхана ва тааля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала тууралуу өтө көптөгөн хадистерин баяндап, биз менен сизге ушул Аллах Таала өтө берешен жана уялчан зат деп айтылат. Качан пенде колун көтөрүп Аллах Тааладан сураган болсо, Аллах Таала ошол пенденин колун куруп кайтарыштан уялат дейт. Эми Аллахтын алдында адам баласы сыпаты менен кадыр-баракка ээ. Адам баласы сыпаты менен Аллахтын алдында барылат. Ал сыпат кайсы? Бул иман деген сыпатыбыз. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Кудайдын алдында эң урматсызга ээңер булар такыбаларыңар дейт. Силердин кимиңер көрүп такыбачылыкты ыктыяр кылса, өз каалоосу менен Аллахтын өкүмүнө баш ийсе, Аллахтын өкүмүн аткарган болсо, уятсыздыктан сактанган болсо, адилеттүү жол тандаган болсо, мына ошол инсан Аллах Тааланын алдында кадыр-баракка ээ. Аллах субхана ва тааля Куранда Исра сүрөсүндө мындай деп баяндайт: "Стаин билlah ва ла тaqrabu zina." Зинага жакындабагыла дейт. Зина кылбагыла деген жок, зинага жакындабагыла. Мындайча айтканда, яғни зинага алып турган, адамды зинага үгүттөй турган, зинага жетелей турган амалдардан сактангыла, иштерден сактангыла. Биринчи кайсы? Көздүн зинасы ал кароо дейт. Ошол Аллах Таала тыйган харам нерселерди караш, тыйылган нерселерди кароо, уят нерселерди кароо бул көздүн зинасы. Ал эми кулактын эмне кыйбаттуу угуу. Ошон үчүн айтат, кайсыл көз сакталган болсо, кайсыл көздөн жаш агып, Аллахтан коркуп жаш аккан болсо, ошол көз тозогонуна күйбөйт. Аллах субхана ва тааля биз менен сизди ошол зинага жетелей турган амалдардан сактанганга биз менен сизге буйрук берип атат. Иннаху кана фахишатан ва са'a сабила. Чындыгында зинага жакындоо, зинага жакынбай турган иштерди кылуу, ошого жакындата турган амалдарды кылуу бул өтө чоң күнөө. Зина өтө чоң күнөө дейт. Эми адамга качан мүмкүнчүлүк пайда болгондо ошондон сактаныш өтө кыйын. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө адамдын зынадан сактана турган бир нерсеси ошол уятсыз кийимдерди кийүүдөн сактануу. Ушуну биз менен сиз өзү жакындарыбызга ар бир эркек өзүнүн үйүндөгү аялдарга жооптуу. Ар бир эркек өзүнүн үйүндөгү аялдарга жооптуу. Ошол аялдарга уятсыздыкты, уятсыздыктан тыйып, уяттуулукка биз жана сиз чакырышыбыз керек. Мисалы үчүн жат эркек менен жат аял бардык айректери тосулган бөлмөдө калып кетиши, жалгыз бир бөлмөдө экөөсү калып кетиши бул шариятта чоң тыюу салат. Чочун эле аял бир бөлмөдө калгандан Аллахтан катуу тыюу салат. Шарият катуу тыюу салат. Себеби бул маселе хольва сахиха деген маселе келип чыгат. Ушуга окшогон биз менен ушул уятсыздыктан сактанайлык, эртерди ошол уятсыздыктан тыйып, уяттуулукка чакырайлык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: Аллах Таала уятсыз, бузуку адамды жаман көрөт дейт. Уятсыз, бузуку адамды жаман көрөт. Мына ошонун негизинде биз өзүбүздүн ошол жүрөгүбүзгө көбүрөөк мээнет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө муну өтө сактаныш өтө кыйын болуп калды. Бир чет өлкөдө бир муфтий келгенде да муну кийин кабыл кылып айтат. Мына бүгүнкү күндө ошол колубуздагы уюлдук телефон. Негизи ал телефондон болобу, көчөдөн болобу, таптакыр башка бирөөнүн абагына караган бул дурус эмес. Шариятта катуу тыйылган. Бул оңой эле адаш болуп калды. Мисалы үчүн жат аялдын, махрам эмес аялдын шариятта уруксат качан зарылсыз берип болгон уруксат бетин көргөнгө, колун көргөнгө уруксат да. Эми башка жагын эми сүйнөй эле коет. Башка жагы авырат болсо да. Жөнөкөй эле бир нерсени көрүш үчүн мисалы көз түшүп калат. Ошон үчүн биз өтө сактаныш кыйын заманда жашап атабыз. Иманыбызга Аллах күч кубат берсин. Мына ушундай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан биз жана сиз ушул үммөт, ушул эл, ушул коом, ушул
Kavmin rahbaniyeti aysıl dese, Allah bilen o mamilesi kaysınca da bekemelen dese, günü bulungan kovumdu taşlap ketip, bir çet jaka çıkıp, talaga çıkıp ketibide emes, balkim oşol günü olup жаткан жерде өзүнүн иманын сактап, ошолорго мейнет кылууга келди тууганда. Ошолордун иманын тазалаганга, жашоосуна дин алып келгенге ар бирибиз биз салымыбызды кошушубуз керек. Мурда мисалы үчүн сизде көбүрөөк катышып калганда аксакалдар тыят эле бул нерсени. Эй кыз деп ошол учурда аялдар аксакалдардын эркектер жадынан өтпөйт алдынанчы. Ушул сыпаттарды биз кайрадан алып келишибиз керек. Аллахтан барыбызга уяттуу болушка жана шариаттан тыйылган харам иштерден тыйылышка Аллахтан барыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الله أكبر السلام عليكم